Жараланган чымчыктай жатам иштен ыр чыкпай, жазмышыма ийлем жаңы чыккан чырпыктай. Жаратылыш кылдары жан бар ырдады, жан коерго жан таппай, жалгыздыгым ырбады деп жаратылыштын кооздугун ырга салган акын Дүйшөн Жапаровду эскери болду. Дүйшөн менен даяты көп эле болду таанышканыбызга. Радиодо иштеди, силердин радиодо иштеген кезинде. Анан ошол жака бир эме берүү болуп барып калсам, ошол жерде байкеде сыртыман тааныйт экен. Анан бул аз жазганы менен салмактуу мыктырлар жазып кетти. Мына афоризм сөз болуп калды, саптар. Мен аны майдалап отурбайм. Поэзияны өзү окуш керек. Поэзияны айтып чечмелеп отурганын кажети жок. Поэзияны бүкүлү окуп рахаттаныш керек да. Анан бул элден оолак жүрдү таптакыр. Жана Карбалас Дос акындын айтканындай бир Рамиске арнаган керемет сабы бар да. Bir butu çıkıp durat ereceden degen. Bul da ошондой эрежеге сыйбаган окуй болчу. Анан бул өзү дүңкүйгөн, мүнөзү бир капкалуу шаардай болгон жигит болчу. Сүйлөгөнгө сүйлөсө ачылса, бир кишиге ачылса, бул өзүнчө орусча айтканда балагур рассказчик дейт да, жанагы абдан сонун аңгемечи болчу. Кызык. Шу жазгандарынан да мен айттым, кара сөз жазбайсың бауыр, кара сөз укмуш сүйлөйт да, тамшаны эле угуп тургум келет да. Көгүш жашыл көздөрү бакырайган, гөнө чачы, гөнөңү атырайган, Дүйшөевдин иниси Дүйшөн акын дүмбүлүндөй маканын жапырайган. Дүйшөн Жапаров 1959-жылы Ат Баш районундагы Кара Суу айылында төрүлгөн. Кыргыз Улуттук университетин бүтүргөн, студенттик кездерде ырлары Дубал газеталарга жарыяланып турган. Ал Асаба кезинде эмгектенген алгачкы ырлар жыйнагы 2013-жылы жарык көргөн. Биз чогуу окуганбыз, курсташпыз. 88-жылы баш кошконбуз. Дүйшөн ошол жаш кезинен эле ыр жазып баштаган. Биз баш кошкондо анын бирдөө ырлары Ленчил жашка, Асабага ушул гезиттерге чыгып, студент кезинде Дубал газетага чыгып жүргөн, өзү уюштуруп жүргөн, адай ийримдерди да уюштуруп жүргөн. 93-жылы ушул китепканада иштеген. Алгачкы ырлары биринчи жолу 2013-жылы күзүндө ноябрда чыкты. Акынга тагдыр керек деп Дүйшөн Жапаровдун дагы бир өзгөчөлүгү эки саптарды, накыл сөздөрдү азил тамаша аркылуу берген. Мына ошол саптар өзүнчө чөнтөк китеп болуп жарык көрдү. Бүгүн акындын бизге калтырып кеткен мурасын барактап, мына өзүнүн баласы Эсенгул, келинчеги Гүлбара ырларды топтоп өзүнчө китеп кылып чыгарыптыр. Мен бир топ ырларын билчекем, анан кийинки ырларын менен тааныш эмес экен. Көп ырларын сандыкка салып катып жүргөн экен. Бизге окуп берген ырларын, бизге гезитке жарыяланган ырларын окуп эле тамшанчубуз. Жасап жазбай, жашап жазган, ар биринин ырынын тагдыры бар, жүрөгүнөн чыккан, табиятынан акын болуп жаралган адам эле. Өзүм дагы начар жашап көңүңдөн, мен жарыкка чыгам кайра көрүмдөн, жер жүрөгүн тыңшоо үчүн жакындан үрөнөңдү топуракка көмүлгөн дейт. Акынды эскерүү иш-чарасына кыргыз эл акындары, классташтары жана студенттик кездеги бирге окуган замандаштары эскеришти. Биз таанышкандан илгери биздин мындан көп жыл мурда жаш кезибизде ото түшпөгөн коломто деген иримге келчүбүз. Ошол кезде жаш акындар азыр атактуу акындар болуп калышты. Ошонун ичинде Дүйшөн дагы ошол коллективде ошол катышкан иримде ал алдыңкы атактуу акын болуп калган ошол кезде эле. Ырларды окучубуз, ким жазып берсе ошолор менен окуп, ошондон таанышып, ошондон жакшы саналаш болуп калдык, чогуу жашадык, кошуна болуп, ошондон улам жакшы тааныйм да. Кезинде Дүйшөн Жапаровдун жоголгон ырлар китебине баш сөз жазып, кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшөев чыгарып берген. Бүгүнкү иш-чарага келген акындар ырларын окушуп, анын адамдык асыл сапатын эскеришти. Эгер көзү тирүү болгондо акын 65 жашка чыкпак. Күйүтүмдөн өчпөгөн күн сыяктуу өрттөнөм, күрс-күрс этип дагы эле күз чыгалык өпкөнмөн. Жазда дүйнө көктөгөн, жаңылыктар көптөгөн, кыш-кыш этип дагы эле кыш чыгалык өпкөнмөн.